Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кезектеги мас абалда унаага отурган дегеле жол тартүүн бузган айдоочуларыбызды биздин чыгармачыл топ тартып албаганда жоопкерчиликтен кутулуу үчүн кандай аракеттерди көрүшмөк айта албайбыз. Бирок өз убагында керектүү жерде болуп калганыбызга шүгүр дейбиз. Буга чейин интернет булактарында кээде пайда болуп калган айдоочулар тартып алган милицияны жамандаган тасмаларды көрүп алып, коомчулугубуз акыркыларын сынданга өтүшчү эле. Бирок ал тасманын аркы жагынан караганда кандай көрүнүшкө күбө болосуң, баарына эле белгилүү боло бербейт. Анткени кээде айдоочу тартип бузса да бузбагандай болуп, эмнеге токтоттуң деп көгөрүп отуруп алгандарды көргөндө күлкүм келет. Биз деле бул окуялар туурасында сын айтпайбыз, жөн гана болгонун болгондой көрсөтөбүз. Отказывался передавать водительское удостоверение и техпаспорт. Вроде забыл техпаспорт дома. Неподчинение идет, да? Не о передаче водительского удостоверения. Теперь по запись. Водительское удостоверение берегiniz. Айдоочулук күбөлүгүңүздү берип койсоңуз. Айдоочулук күбөлүгүңүздү. Бербейсизби? Орусиянын жараны унаасыда ал жака таандык Нурсат Ибраимов Бишкек шаарында айдап жүрүп, мынтип документи жок колго түшкөн. Албетте эч нерсе болбогондой тааныштарына чалып, документимди алып келди отуруп алган. Айдоочу документи жок айдап жүрүп колго түшүп калса, бирөө аркылуу алдырып коюп көрсөтүп, кайра кете берсе болот деп ойлогонбу, биздин чыгармачыл топ келгиче айдоочулук көлүгүн бербей отура берген. Жаңызды унутуп калыптырмын, азыр алып келсин. Алып келет азыр. 10 мүнөттөн кийин алып келет. Эмне үчүн техпаспорт айдап жүрөсүз? Унутуп калыптырмын. Айдаган болобу техпаспорт жок? Мен билем айдаган болбойт экен, бирок унутуп калыптырмын техпаспорт. Азыр техпаспорт жанынан азыр алып келет. Ушунун основаниясында сиз так штрафсайынтка барасыз. Айтсак, бул жакта башка да каарманыбыз пайда болду. Бул окуяга эч тиешеси жок эле жаш бала келип, биз айдоочуну тарткыча биздин унаага барып алып, мамлекеттик номурубузду тартып жатты. Что случилось? Кино сейчас мы с вами в другом месте будем снимать. Да? Да. В каком месте? А вы кто? Можете представиться? Гражданин. Гражданин? Да. И что вы хотите от моей машины? 15 метров от остановки. Имею полное право. И находилась не более 5 минут. Фиксация есть? Снимай, убери. Камеру не трогай. Глаза не свети. Камеру не трогай. Глаза не свети. Камеру не трогай. Глаза не свети, говорю. Не матерись, хорошо? Глаза не свети. Не, что ты хотел от моей машины? Я? А что он снимает меня? Машинам не лайнот. Видеосъемку убери. Не убери. У тебя есть право снимать? Конечно, есть право. Мы с тобой в судебном порядке рассмотрим этот вопрос, понял? Да, конечно. А что ты хотел от моей машины, я не понял. Сейчас увидишь. Сейчас приедут люди, разберемся. Да? Что за люди приедут? Увидишь. Давай. Албетте биз жокту мынтип унаабызга барып, ал эми биз келип калсак, эмне кыларын билбей ар нерсени сүйлөп отуруп качып кетти. Биз болсо кайра ишибизди уланта бердик. Албетте бала муну менен жоголуп кетпей аркабыздан аңдып да алды. Бирок камерага тартып жатканыбызды көрүп, кайра эмне кыларын билбей качып кетти. Бул жаш жигит ким экенин биз азыркыга чейин билбейбиз. Кандай болгон күнү да орусиялык жараныбыздын унаасы документи жок айдагандыгы үчүн тийиштүү жайга жеткирилди. Рейт емес. Пісте деген. Мынанда да. Атыңыз кім? Рысбек. Рысбек байке. Пісте деген айдоочуну кармагандан кийин закон ченеминде, мен айтсаңыз мыйзамдын ченеминде сиз бизге документтерди беришиңиз керек. Мен берем да. Документ бербей атасыз. Анан дагы кимдерге чалып кандай деп атасыз, туурабы? Эржан келетиндерге мейлистин охранасы деп атасыз. Хорошо, мына тартылып турат. Жөн не кылбаңыз. Макул. Ке колдор байке. Ке колдор. Мен калчырам. Корреспондент. Бул тыгы кайболдук го. Ойыңардан чыгарып эле бирдекелер чыгарбагыла. Мына. Макул, бериңиз. Документ бериңизчи мага. Берем аз да. Ке. Ешкім ярдан бермейді. Болды. Жөн эле эмне журнал. Телевизорго тартып не? Байке. Ачкычты берди, ачкычты документ берчи. Тете, ежеда сал базик айтасыз. Тартып неге берет?
Бул айдоочубуз болсо караңгылатылган жарык бергичтери менен баратып тосулган. Анан документтерин текшерүү учурунда ичимдиктин жыты келип, айдоочу документтерин бербей отуруп алган. Анын жанында бараткан эжекелерибиз да тынч отурбай ызычуу салышкан. Түшкүлөчү баарыңар көп болгачы менен эртең сасыйбыз. Түшкүлө. Sen kimsin? Ya, sen kimsin Ançal? Ya, men uğur kameraga düşsün. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Nega meni çabap? Dilegen jerge ergir. Al kulakana etike жөнүңүз. Sen ana. Ой, Ким жумбалаган турат бул деп. Мен неге жумалып атсың ишин айтсаң, брат. Мен не кылдым сага? Айтсаң, не жумалып атсың? Sen urban. Мен неге жумалып атсың? Бирдеке кылдым силерге. Я, бирдеке кылдым. Легко ойлап. Жүгүлү келчи байке. Легко кел. О. Мен не жумалып атсың? Жок. Ой, күтүрмөлө жүктөп Эсмесин аныктайлы. Бул эже эмне эле чапкылып атат? О. Niye çapkın? Çermeyin çapkılar kameraga barıp düşüyorlar. Ya. Макул эжеке, сиздики туура. Бул жерде эң эле улуу сиз окшойсуз. Бизге насаат айта турганчы, бизди чапкылаган эмес. Жоқ, мынау бала да мен чапкылаган. Кайсы бала? Мына ким, сен бе? Ой, эжеке бул чабы артын салып атат. Урду сизди, урду. Мен ұрдың сен. Ұрдыңыз ба? Мына камераға түштің. Урдуспу? Мен сен жетер жеріңе жеткіземін. Азыр чалыңыз. Өзүңүз 02-ге чалыңыз келсин. 100ке чалсаңыз 100ке. 02-ге чалыңыз. Жоқ, мен бара тұрған жерге мен барам. Чалыңыз. Мен барам. Биздин чыгармачыл топ бул жерде болбогондо балким чындап эле бизди сабады деп ушул күнү же эртеси өздөрү айтмакчы сасышмак беле айта албайбыз. Бирок бул окуяда кимиси буйрукка баш ийбей, кимиси уят сөздөр менен милицияны сөгүп жаткандары көрүнүп эле турду окшойт. Качып кеттим мен. Тарт мен сага. Мен алдымда машина тур, эвакуатормен чакырып жүктү алып. Нону сен, но синяктарды тартчы. Азыр. Көрсөтөм муну. Гаи барганда көрөсүңөр документтер. Тарт. Силерден болду. Мына. Түртүп жиберди. Катын ичип алды, сабады мына. Мынакей, Кыргызстанда ушундай тартип деген. Мына урду, тартип деген жок, мисалы үчүн. Меники сопсон. Тартпа дейм. Ой, эжеке, сизге Дамир эжеке сүйлөшпөдүкпү. Эң эле улуусуз сиз экенсиз. Насаат бергичен кайра ар бирин сиз ызычууну баштадыңыз. А сен буну кармага алып барып салып койдуң. Ушуну сага алтын медал берет. Мә берип турсаң. Мә тарт ошону. Мә берип тур. Бирөөнү сүзүп кетсе. Мә берип тур. Сүзбөп тур да биз жүргөндө. Сүзбөйт. Наоборот кылып атат. Ичип алгандар сүзөт да. Сол сүзмөк болду. Солор сүзгөн жок бе. Кудай башыңа салса сен де сүзөсүң. Кудай талам нени көрсөтөт, биз ошону көрөбүз. Мастында Кудайы бар. Мастында Кудай бар. Именно мастар сүзүп атабы, сен ошону мага айтып берчи, жооп берчи. Мына. Мына. Өкмелер. Айласы кетип, анан ойлоп тапкандары бул болду. Сабасын деп аракет кылышса кол көтөрбөй коюшту. Андыктан бизден акча сурат деп айтабыз дешти. Но менен бир чабамат, камераң жакшы. Мен 2000 берсем силер жибермексиңер. 1000 сом акчабыз жок. Силерден азыр акча сурадыңбы? Эчтеке бере албайм мен. 1000 сом сурады. Гаи сурады. Эмне деп сурады? Мен азыр айтып берем. берсеңер койөрөбүз деп айтты. Ким келсе де айтам мен. 1000 сом сурады бизден деп. Мен айтам мисалы. Аз сураганбы? Аспы? Силер сурадыңар, аз сурадыңар. Кыргызстанда аз эле да. Тарта бер. 1000 сом сурадыңар мисалы биз бере алган жокпуз. Менде, например, 1000 сом жок. Мен бере алган жокмун. Булар менен да эркелеши отуруп, акыры унаасын жүктөп кетүү үчүн эвакуатор чакыртылды. Эң кызыгы эвакуатор келер менен буга чейин унаасына жолугусу да келбеген айдоочу өзү үстүнө чыгарып берди. Алдыңдагы киши турат байке. Коя тур байке. Каят машинаң байке. Скоростан чыгарып тур. Мынтип аракеттери текке кетип, бул айдоочунун унаасы да тийиштүү жайга жеткирилди. Анан инспекторлорго алдары жетпей калып, биздин чыгармачыл топтун жиндерин чыгарып алмай болушту. Бүгүн өзү тартабыз арак. Бүгүн сен тартабыз атаңан эле. Азыр 2000 сом бергенде силер жибермексиңер. Бүгүн өзүнүн ачкысы каякта калган. Тартнар алдан.
Иши кылып нааразыларды мындан ары наркологияга алып барып тийиштүү текшерүүсүн өткөрүп, айдоочунун мастыгы да такталды. Жана буга чейин документтерин көрсөткүсү келбеген жигит бизге терде гана көрсөтүп, үйүн көздөй жөнөдү. Глупостями занимаетесь, мальчики. Конечно, телевидение, пускай смотрят. Такую вот хиромантию собираете. Руслан. Что-нибудь употребляете? Да. Поношу. Нельзя? Она быстрее будешь проходить? Нет. Не могу. Почему? Ну не могу пописать. Посмотри на ноги на мои, какие у меня мокрые. Как я буду писать? Забрали с мойки. С мойки забрали. В смысле, вы на момент задержания где находитесь? На мойке. Мыл машину. Ставить пропуск, что автономию. Машинадан айдап чыкты. Вулканизация. Именно мойкадан. Айдап чыкканда. Айдап чыкканда кармалган. Вы выезжали, оказывается, да? Да, выезжал, он подъехал. Палочку мне показал остановить. Я остановился. Бул бала болсо өзүнүн айтуусунда анаша чегип алып унаасын башкарган. Алгач көрүп алгандар аркасынан жетпей, кийин унаа жугуш жайынан чыкканда гана колго түшүрүлгөн. Албетте анан наркологияга текшерүү үчүн жеткирилгенден кийин энесин да чакырып алган. Чего снимаешь? Какой пирожок с волосами? Меня не Подожди. показывай, меня показывай, меня больше. Конечно. Давай быстрее. Чего снимать? Какой хуй там снимать? Он сам пригласил телевидение. Баланын энеси курбулары менен чогуу бир топко чейин мынтип наркологиянын сыртында турушту. Айтсак булардын арасында бала айдап жүргөн унаанын кожойкеси да жүрдү. Анысы эмнегедир унаа аныкы болгондон кийин ага кайтарып бериш керек деп ойлоп, улам уруш салып жатты. Мою машину это человек просто мой водитель, ты дебил, снимай. Ызычы болуп отуруп буларда тийиштүү жазаларын алышты. Унаасы камалып, өздөрү төрт тараптуу көздөй кой берилишти. Маса алында. Артқы свиньен, астыңғы свиньен сепілді. Бул айдоочубуз болсо мас абалда унаасын башкарган. Бирок инспектордун тосконун көрүп калып, рулдан артын көздөй секирип кетип аракетин көргөн. Албетте бул амал ага жардам бербей, мынтип кармалып наркологияга жеткирилип жатат. Тартпаны қой дейм. Наручник жоқ беле? Тартпаны қойшы, тартпаны қойшы. Отур тарткан жоксуң. Тартпаны қойшы, мен білем балайм. Албетте баш ийгиси келбей, жаш бала бир топко чейин инспекторлор менен алышып жатты. Акыры колун куруусу менен бууп гана тынчытуу мүмкүн болду. Аны жөнүндө турбайсыңбы? Ичип алып айдаган аскерге. Айдаған жоқпын дем, айдаған жоқпын. Анда сен жөнүндө 3 күн өткөн арамак койду. Билдирүүсүндө. Тийиштүү текшерүүдөн өткөрүү үчүн дагы бул балага кичинекей балага тамак берип алдагандай эле алдап көрүштү. Акыры стакан аркылуу гана текшерип, мастыгын тастыкташты. Ачып бір беле нормально бит бар. Байт мен емесін дейм. Ким ана? Эште турат. Мага үйлесің? Эште сені көз келдік қой. Үйлесің бе? Фуга. Стакановая проба положительная. Рапопорт он не продул. Айласы кетип, бала укук коргоо органдарында иштеген атасына таянгансыды. Айтымында чоң кызматтарда иштейт. Албетте, мунусу да жардам берген жок. Атаңыз менен коркпаңыз бизди. Койгулачы. Атаңыз ушинтип тарбиялады эле. Я. Айтып кой да. Ушу урганлар турабы? Сен эчким урбайт байке мына. Башыңан сылап алып. Койчу. Ертеден бери башыңан сылап алатабыз байке. Кандай болгон күнү да бул баланын мастыгы да такталып, унаасы тийиштүү жайга жеткирилип, өзү кой берилген. Кээде укук коргоо органдары же улуттук коопсуздугубуздун кызматкерлери да тартип бузган учурлар кездешет. Аларды четте калтырбай, бул кызматтардын араларын тазалаш керек экенин айтуу керек. Анткени бүгүн арак ичип алып рулга отурганын эртең башка тартибин бузат дегенден шек жок. Андыктан кайгылуучулар маал-маалы менен Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте иш алып барышат. Жо, içine gir. Gel, içine girdim. Жүрем, ақырына кіре берем. Ошончо мына камера тартат. НТС билесиң азыр. Лишний раз приказ тагылбай кире бер. Мен как сотрудник үзбөй айтам. Кир. Мели? Мына, удостоверение менде. Вот я оперуполномоченный ОВР ГУГД города Бишкек изъял у сержанта милиции Кандарова Азиза Асылбековича, который управлял автомашину в нетрезвом состоянии. Да? Что видно? Водителя сотрудника АТХ МВД КР.
Бул айдоочубуз болсо жөнөкөйлөрдөн эмес, тактаганда өзүн ошондой элестеткен. Өлкөбүздүн Ички иштер министрлигинде айдоочулук кызматында иштеп ичип алып, унаасын башкарып, анан мынтип инспекторлордун колуна түшкөн. Анан аларга кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп коюп, коркутуу аракетин көрүп, ордуна иш алып барып жаткан өздүк коопсуздук кызматкерлери ишке киришкен. Мынтип наркологияга келген соң буйруктарга баш ийип, тийиштүү текшерүүдөн өтүп жатканы менен мындан жарым саат мурда эле инспекторлор менен өздүк коопсуздук кызматкерлерин сөгүп, баш ийбестик көрсөткөн. Бул жактан гана анан биздин камерадан уялыппы, мынтип отуруп берген. Албетте тийиштүү текшерүүсү анын мастыгын тастыктап, Кандаров Азиз Асилбекович унаасы экөө тең айыпына токтотуучу жайына жөнөштү. Мынтип анан кызматтык күбөлүгүндө алдырып, унаасында каматып, Азиз Кандаров үйүн көздөй жөнөдү. Бул айдоочу дагы мас абалда, унаасын башкарып, инспекторлордун колуна түшкөн. Албетте анан колунда бар кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп, кетип калуу аракетин көргөн. Бирок күбөлүгүн көргөн Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери көп сүйлөп убара болбой, өзүн мынтип наркологияга алып келишкен. Бул жака да кирип алып, кайра качып кетүү аракетин көргөн. Жок, кел. Қолың алып әйтілесің, кем атын кем мұнда жүрсің кірсің. Жоқ, мен қолың алсам, мұнда кірсің. Давайте, НС, давайте, пьяные, давайте. На что? На пьяные, алкогольные. Бул жактан анан күбөлүгүн кайра көргөзүп, анысы да өзүнүкү эмес болуп чыкты. Бала дагы коркуп кеттиби, чөнтөгүнөн чыккан күбөлүгүн унааман алып чыктыңар деп туруп алды. На, ал. Вообще башка ешкім документтер был. Хорошо, жоқ, бер. Это будет левое, типа такое, вы подложили точно. Друг оставил машину, все. Мынтип улуттук коопсуздук комитетинин чек ара аскеринин лейтенанты Дүйшеев Айбек Нурлановичтен 2013 жылы мөөнөтү бүткөн, күбөлүгү менен мактанып жаткан 1989 жылы туулган Рыспек уулу Адилет оңой кутулам деп ойлогон болуш керек. Албетте анысы жардам бербей, жаш бала биздин чыгармачылык топко да кол салуу аракетин көрдү. Пацаны, вам что так интересно, да? Ты чё? Ну ладно, все, без проблем. Арачылоодо баланын достору да жетип келишти. Айрым маалыматтарга таянсак, ошол эле улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери жана Адилеттин достору жөнүндө келбей, албетте инспекторлорду бир сөзгө тартып, бир өздүк коопсуздук кызматкерлерин сөзгө тартып, арачылоодо биздин чыгармачылык топту да көндүрүү аракеттерин көрүп жатышты. Так, жигиттер, Бишкектерде жашайбыз, камерасында. Сильная тяжко. Не коркутуп атасың? Жок, эмне коркутмады? Эмнени айтып атасың? Келдим, сотрудник эмес, мен суранып атам мен, что помню, эме болбой кетти. Көрсөтсү документтерин. Не документ көрсөтөйм, Аччы бетиңди. Бетиң аччы. Кимсиң сен? Документ. Токтой мен. Токтой мен. Аты жөнүң ким? Эмне Бишкекте жашайбыз деп коркутуп атасың? Эчким коркутпайт мен. Уктуп кой, мына камера түшүп атасың бүт баарын. Ооба, мен айтып атам, что бурушуп талашып урбасын деп атам. Анан Урбаган Бишкекте нерсе жашайбыз айтып деп. атам. Балким үйдө тура эмес айтып атам, урбасын деп атам. Давай азыр оформить et, унучу. Давай полный азыр аппаратураны текшертебиз азыр. Ооба, Что, составишь член ОПГ? Чеч. Неге мы ОПГ член ОПГ? Член ОПГсың бы? Жок, гражданин обычный пришел. Документин көрсөт. Жүрүңүз чыгып көрсөтөйүн. Каяктан чыгып көрсөт? Мен унижать этпеңиз. Көрсөтмөкө, унижать эткен жок, мен сени сурап атам. Унижать этпеңиз, мен аркы. Мен сенден как сотрудник сурап атам. Кызып калыптыр, дос балам. Если сен составишь член ОПГ, Ой, жок, любой жагынан проверять этебиз, гражданин обычный законопослушный көрсөт гражданин. документин, жүрөй. Хорошо. Чыгыңыз байкеңиз. Каяка эмнеге чыгам, мен мыяка туруп турам. Муну уккан өздүк коопсуздук кызматкерлери баланы мынтип бат эле ордуна коюп коюшту. Буга чейин баатыр болуп, ар кимди сөзгө тартып, биздин чыгармачылык топтун ишине тоскоолдук кылып жүргөн бала анан чөптөн ылдый суудан да тынч болуп калды. Ал эми Адилет колунун кычышып жатканын айтып отуруп алды. Иши кылып алышып отуруп бул баланын да мастыгы такталды. Андан кийин унаасы экөөнү тийиштүү жайга жеткирмей алышту. Бирок көчөгө чыгып бул балага жардамга келген болжол менен улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлериби же досторубу Ички иштер министрлигинин балдары менен уруш чыгарышты.
Кандай аракет кылып, кимисин чакырып жана кандай күбөлүгүн көрсөтпөсүн, Адилет Рыспек уулунун унаасы мынтип камалып, өзүнө протокол толтурулуп кой берилди. Айтсак, унаасында өз айтмакчы келинчеги да бир топко чейин аны кайра чыгарып кетебиз деп ойлошту, Айтор чыкпай отура берди. Так, ушундай койгон депчи. Анан келип машинаны чыгарасың, хорошо? Паспорт там будет, я туда передам с протоколом. Все, ладно, я там подпишусь и дело отправят в суд там-то. Да, все, по закону сделать. Все, понял. Хорошо. Катуу скорость менен, чоң скорость менен келет да, примерно 100-120 менен. Тоскондо токтобой качты. Бета-Стористен южный направление кубалап жеттик. Кубалап жетип анан документтерин сурасак, удостоверение көрсөттү, служебный. Номерин карасам просроченный, 2013-жылы пограничный ГКМ деп турат. Андан кийин документтер жок эч кандай, машина затонированный. Анан көчөдөн кетип бараткан элдер бар, соткага тартып азыр эме болуп атпайбы? Соткага тартып эме болуп жаш балдар келсе, аларга секирип мас болуп. Анан кармап, ошонун негизинде алып, азыр ГНД алып келебиз, УГАИ алып келип коюп атабыз, мыйзам. Силерге башка эсти көрсөттү да бүт жолу, э? Эми бизге ич болгон кишини билесиз, эми анча-мынча жерден моюн бербейт да. Жумуш алып келдик, койдук. Эч кандай документтер жок, азыр могу номер экен. Ал эми Адилет баарына көрсөтүп мактанып жаткан улуттук коопсуздук кызматынын күбөлүгү анда кайдан пайда болгонун айтканда жок. Жана анда көрсөтүлүп турган кызматкер Дүйшеев Айбек Нурланович азыр кайда биз да биле алган жокпуз. Кандай болгон күнүдө Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматкерлери тийиштүү катын тийиштүү комитетке жөнөтөрүн айтышты. Кезекте издөөгө алынганда рубрикасы жана мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин транспорттогу ички иштер башкармалыгы кылмышка шектүү адамдарга издөө салат. Бакиев Искендер Жаныбекович 1983-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 173-221 беренеси боюнча мамлекеттик мүлккө өтө чоң өлчөмдө зыян келтирүүдө кылмыш иши козголгон. Тарасенко Константин Васильевич 1961-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин өтө көп көлөмдө мыйзамсыз баңги заттарын сактоо, сатып алууда 246 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Насибуллин Матвей Ринатович 1976-жылы туулган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246 беренесинин негизинде баңги заттары мыйзамсыз өтө көп өлчөмдө жасоо, сактоо, бир жерден экинчи жерге жеткирүүдө кылмыш иши козголгон. Жогоруда көрсөтүлгөн адамдар туурасында көрүп билгендер болсо 0312 35 15 70 0700 82 05 05 0555 82 05 05 телефондор аркылуу кабар берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Эсиберге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу видео тасмаларыңарды жөнөтсөңөр болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.